Ол сразу милицияга кармап. Куттугали үйүнөн качып, борбордон өз алдынча акча таап, жашоосун жомоктогудай өткөрүүнү элестеткен. Мындай оюн ишке ашыруу үчүн ата-энесине билдирбей Бишкек шаарына жол тарткан. Бирок жанында өздүгүн тастыктоочу бир да документи жок болгондуктан милиция кызматкерлеринин торуна түшкөн. Темир тордон куткарган милициянын акчасын төлөө Куттугали үчүн Казакстанда кой кайтаруу менен уланды. Бир жумадан кийин мен сенин үстүңө эме кылып акча төлөп эме кылып койдум, сен иштебейсиңби деди. Ким айтып жатыр ошо? Эржан айтты. Эржан. İştebeysin dedi. Makul işlese işteyim dedim. Desem anam. Kayakta alıp жұмыс desem Kazakistan'da dedi. Anam Kazakistan'a alıp geçti. Kazakistan'a alıp bardı da. O şehirde 2000 baş koy var dedi. Ошону карайсың dedi. Makul deyip карадым. 18 февралда үйүнөн чыгып кеткен баласын издеп Маккамбай Парпиев барбаган жери калбаганын айтат. Бишкек шаарындагы базарларга сүрөтүн илип, милицияга да кайрылган. Бирок иленген сүрөттөрдү белгисиз бирөөлөр түн ичинде айырып салган учурлары болду. Буга баламды кармаган ошол милициялардын тиешеси бар деп ойлойм дейт Куттугалинин атасы. И самое интересное, биз сүрөттү жабыштырып чыксак, күндүз түнү менен сүрөттөр жыртылып калат. Жок сүрөт, алып таштайт бирөө. Мен ойлойм ошол мен баламды ошол жерде милицияга түштүм, милиция кармап камады. Анан таласка ушинтип сатып берди дейт. 17 жашында 2000 баш койду Казакстандын Кум жайлоосунда жалгыз кайтарып жүргөн окуучу бала атасы менен телефон аркылуу кабарлашкандан соң гана 22 майда дайыны билинди. Аны кой кайтартып жүргөн адамдар өздөрү Казакстандан таласка алып келип атасынын колуна тапшырышкан. Баласынын мындай окуяга кабылуусуна тиешеси бар адамдардын үстүнөн арызданбай турганын билдирди. Шунча телевидениеден көргөзүп, газеталарда жазылып, интернеттен чыгып, изделүүдө жүргөн баланы жашырышканыга мен ошол кишилерден кичине капаланып турам да. Аллага чексиз шүгүр, балам келди, жакшы, баары жок, жакшы. Мен эми добай дескерим жок, эч кимден мен бирөөгө жалгызса кылып, бирөөдү эме кылыш, бирөөдү каматыш оюм абсолютно жок. Чындыгында бул ишке милиция кызматкерлеринин катыштыгы бар болсо, алар тараптан одоно мыйзам бузулгандыгын акыйкатчынын өкүлү белгилейт. Анткени мектеп курагындагы баланын бөтөн өлкөдө кара жумушка тартылуусу, андан да тартип сакчылары тарабынан болуп жаткандыгы кейиштүү дейт облустун акыйкатчысы. Баланын айтуусу боюнча албетте бул аланы кармап өз алдынча эч жерге регистрация кылбай кармап отургандыгы, ага акча бердим дегендиги, бирөөгө баягы акчага иштеткендиги баардыгы мыйзамсыз. Эгер ошолордун баардыгы аныкталса, ким болсо дагы мыйзам чегинде жооп бериш керек деп ойлойм. Азыркы учурда Куттугали Кадамжай райондук ооруканасында дарыланууда. Катуу коркуп калгандыктан ар кандай нерселерди сүйлөп жатат. Бирок акырындык менен жакшырууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.